Бул аттын атасы өзү бийик ат болгон. Баягы фундаментке чыгып анан кийин үзөңгө жетчү болчук. Мен өзүм деле мындай чоң эле адаммын, бирок ушундай бийик ат болгон атасы. Атасын тартса, бул дагы өсөт, Кудай кааласа дагы өссүн. Сатылып кеткенби атасы? Атасы сатылып кеткен ата. Жаңы Ортоктун жаңа сыятын тартып сиздерге бүгүн маалыматын жеткирип атам. Сузак району. Ассаламу алейкум ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Видеону толук көрсөңүздөр мен ушул көк аттын маалыматын сиздерге толуктап алып берейин. Жакшы тууган бейим бар эле, ошонун баласы деп маалыматтар менен мени чакырды. Мен бир четинен аз сиздерге маалыматтарын алып берем. Аттын ээси минбейт экен, муну жаш балдар гана минет экен. Азыр мына кошунасы досум минип көрсөтүп атат. Биз маалыматтын четинен баштайлы. Келин Гүлжүт эге. Аттын маалыматын бере берели, жашын, боюн, тегин дегендей. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу ат сүйүүчүлөр. Бул ат мен кулундан бери эле менин колумда өсүп чоңойгон. Анан жашы азыр ушу жаңасы. Өзү кем минги. Деле минбейбиз биз атка андай эле эме кылбаганыбыздан балдар минет, кыздар минет, жоош. Бою 1.60. Тартып өлчөп алсаңар да болот. Дагы кандай маалыматтар эми? Улакка чабылган эмеспи анда? Жок, улакка сала элекпиз. Бизде улакка сала элекпиз. Анан деле быйыл жайы менен куруктатууду. Жеп ичкени жакшыбы? Жеп ичкени жакшы. Энеси жакшы деп айтып атты. Ооба, энеси бунун энесин кара каңгал бээ деп айтчу элек, таластан келип калган ушака. Ошондо сатып алгам. Анан буну тугандан кийин эле кайра таластыктарды алып кетип калышты. Кайра өзүлөрү энесин алып кетип калышты. Демек жакшы бээ экен да? Жакшы бээ. Атасычы? Атасы эми өзүбүздүн менин үкамдын аты бар эле, чоң аты. Ошондон кыргыздын эле, акта кыргыздын эле аттары. Акта кыргыз жылкысы. Жакшы экен. Чаап көргөнсүзбү? Жүгүргөн. Чаап мындай неме кылбадым. Иштеген ишим баягы ат минбейбиз, азыраак минебиз. Баасын канча дейсиз? Баасын 350 миң деп атам. Түшүп бересиз да жакшы эле? Калса көрөбүз. Ден соолугу баары жакшы, Ден соолугу жакшы. Жакшы экен. Мен азыр жакындан да тартып сиздерге көрсөтүп өтөм. Кимге жакса чалып байланышып келе бересиздер. Ат макул. Туяктарын да тартайын. Кулак башын жаагын, оозун ачтырса оозун көрсөтүп коюн. Азуус үстүндө кичине бөртүптүр, асты жагы чоң чыгып турбу? Жоон экен. Үстү кичине агарууштаныптыр. Жагы, көзү, кабагы, кулак башы, омуроосу жоон экен, бирок така жок экен. Артык туяктары, ичкери жактары, кабырга соору, сери. Улан ылдый айдаш досум. Арт жагын тартайын. Жаткагы. Мындай кыйнабай эле 1-2 тегерет ары бери кылса болобу? Деп кеттим, кыйнабай эле койсом дейм да муну. Турган акта бул экен. 1-2 мүнөт кетсе болот. Бурулгандарына жакшы элеби? Караштары жакшы эле экен муну. Балдар минип сәл бошураак экен да. Алеңетип, эметкен болсоң жакшы эле экен. Какыс кукусту көрүлө экен да? Жок, андай көрүлө экен да бул. Көрбөйт, аны жаш балдар минет да муну постоянно. Жаш бала. Нолар минет экен да муну? Кызы минет. Өзү иште, бул киши кеч келе иште, иштен көрбөшмөйт. Азыр ham ишке кетип аткан экен. Деп алып калдым да, тартып колумда. Жакшы экен. Мынакей, чалып байланыша бересиңер. Бир кол бул жагына тарбиялап, ат кол алам десеңиздер, мына даяр. 4 жашка жетип, кычымын көрүтасыңар. Мойын башын, жоондуктарын. Жакшы экен. Кудайым ал кулум деп кайнап берген болсо, пасыратып турасыңар, жаңы ат жашат. Буну өзү жашында баягы калтагунанда сурашкан, 150 берген эмесмин. Алмалда сәл немерак эле өзүм ат кылып минем деп
койдум да анан сатылган эмес. Жүз элге берген эмесмин. Айылдагылар эле сураганбы? Бул адресин билген адамдар сурашкан. Жакшы экен. Бул аттын атасы өзү бийик ат болгон. Баягы фундаментке чыгып анан кийин үзөңгө жетчү болчук. Мен өзүм деле мындай чоң эле адаммын, бирок ушундай бийик ат болгон атасы. Атасын тартса, бул дагы өсөт, Кудай кааласа дагы өссүн. Сатылып кеткен атасы? Атасы сатылып кеткен, атасы 345-ке кеткен. Укам аты эле сатылып кеткен. Көп жыл болду. Бул кыйла жыл болду, бир 2 жыл болду. 2 жылдан ашып кетти, 2 жыл 3 жыл кетти. Бул 2020-жылы 7 апрелде туулган ат. Коронавирус болуп аттыгы, ошондо туулган. 7 апрелде туулган. Немесинен бери билебиз, күнүнөн бери. Жакшы Анан экен. бул жагы баягы немеси характери жакшы эле ат да, мындай чарс эмес. Корс эмес экен да? Корс эмес. Жооштугу Жакшы да эле окшойт. Суулугун чайнап тарбиясы келсе жакшы да болчудай го. тарбияласа, ат кылам дегендер жакшы бир аттын таптаган саяпкерлердин колуна түшсө жакшы ат болот.